Угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыдагы 50 мүнөт ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын бир партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишинде негизги күбө катары эсептелген орусиялык ишкер, анан мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевский Москвада камакка алынды. Бул маселе чыкканда дароо социалдык түйүндөрдө аферист Маевский камалды, эми Текебаев боштондукка чыгышы керек деген сыяктуу билдирүүлөр байма-бай чыга баштады. Деги эле маселенин күнгөй тескейи кандай болот? Эми Текебаевдин саясий куугунтук менен соттолгондугу анык болуп, алга эркиндик берилеби деген соолго жооп издейли деп турабыз. Бизден студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, учурда Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. Саламатсызбы? Ошондой эле азыр биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурунку судьясы Клара Соронкулова келип кошулат. Байланыш номерибиз 680606, мындан тышкары 0552 680606 WhatsApp номерин терип, суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми биз түз эфирдеги маек өтө берели. Алмамбет мырза, айтыңызчы, эми Маевскийдин камалышы Текебаевдин ишинде кандайдыр бир өзгөрүүгө алып келиши мүмкүнбү? Ушул соол аябай көп бериле баштады, бирок жообу жок болду. Суроо көп, бирок жооп аз. Маевскийдин Москвада камалышы Текебаевдин ак жеринен камалып отургандыгынын бир далили. Биз муну мурунна байма-бай айтып келсек, партиялаштары, жактоочулары, коомчулук, саясатчылар, эгерде муну биз байма-бай айтып келсек, муга азыр дагы бир мурунку эле биздин аргументтерге дагы бир чоң далил болуп атат. Анткени сот деген бул эмне? Сот бул адилеттүүлүктү орното турган мыйзамдар аркылуу өзүнүн ички туюму, жана внутреннее убеждение деп коет, ички туюму аркылуу адилеттүүлүктү орното турган адамды кызматты биз сот дейбиз. Ошондуктан сот адилеттүүлүгү деп айтылат да. Эми карап көрсөңүздөр, Текебаевди соттоп атканда Чотонов экөөнү сот ошол адилеттүүлүк издеген сот. Кудайдан жол ачкан, баскан жерине чөп чыкпаган, шылуун, өмүр бою бизнес кылып көрбөгөн, өмүр бою шантаж менен оокат кылып, шантаж менен мүлк топтоп келген адамга ишенип, ал эми тескерисинче мындай академик Абдыган Эркебаев, генерал Исмаил Исаков, экс-президент Роза Исаковна, Кадырбеков, Ишенбай, Айтор абдан көп мындай коомдук ишмер, мен баарын тизмелеп айтпай эле коеюн, абдан көп коомдук ишмерлерге ишенбей, жалгыз ошол жанагы шулуун Маевскийге ишенип өкүм чыгарды. Анткени ошол өкүмдө дагы жанагы күнөө коюу обвинительный заключение да коет, ошо кортундуда, айып коюучу кортундуда дагы жалаң Маевскийдин айткан сөзү үтүр точкасына чейин негиз болуп анан соттоду да. Ал эми коом берки мен атап өткөн коомдогу абройлуу, өзлөрүнүн мындай бир авторитеттүү, коомдун авторитеттүү адамдарына, коомдук ишмерлерге бир сөзүнө ишенбей койду. Анткени алар Текебаевдин ошол күнү ал жакта болбогондугун, а күнү алар конституциондук совещаниеде отургандыгын, а күнү алар жанагындай Ошто коогалаң, жанагындай бир коогалаң чыгып кетип, убактылуу өкмөт чогулганын, Текебаев ошол маалда алар менен болгонун, Дүйшөнкул Чотонов ошол маалда вертолет менен Исмаил Исаков экөө учуп Ошто жүргөнүн далилдер эске алынган жок. Айтор толгон токой далилдер. Модин деген Супарада болдум дегенде, Супарада болбой эле шаарда жүргөнүн далилденген. Ал техника менен бил айындын жанагы соткалар каякта жүрсө ошол көрүнүп турат да. Ошолор аркылуу далилденген. Анан Модинге кайсы кабинетке кирип Текебаевга жолуктуң эле десе, ал Атамбаевдин кабинетин көрсөтүп атат, видеокамера, мындай тергөөчүлөрдүн тергөө экспериментинде. Кайсы кабинетке кирип Текебаевга жолугуп чыктың десе, камарабай туруп
точно эсимде бар, бүгүнкү күнгүдөй эсимде бар деп туруп Атамбаевдин кабинетин көрсөтүп атпайбы. Маевский айтып атат, мен Бишкекке келип өкмөттүн биринчи вице-премьери менен жолуккам деп. Вице-премьер анда Атамбаев болчу, биринчи вице-премьер. Текебаев биринчи вице-премьер эмес болчу, ал жөн эле вице-премьер, конституцияны жазычы. Анан Маевский мойнун алып атат, мен Черных менен жолугуп жүрчүмүн деп, Модин аркылуу. Модин барып жолукчу ошо Маевскийдин тапшырмасы менен. А Черных деген Атамбаевдин бизнес партнеру. Сапарга бир нече жолу кирип чыккан деген маалымат бар. Аны кызыл килем төшөп, аэропорттон тосуп алып, узатып, ушул жерде кайтарып жүрүштү. Анан биздин такталбаган маалыматтарда мен баягы законго таяп айтып атам, такталбаган деп. Бирок мен муга бөркүмдө эле ишенем. Бир эмес, 2 транш менен акча алган дейт. Ким алган? Маевский башында бир алган, эми Текебаевди каралап бересин деп. Кетерде теңин бүткөндө аласың деп, бүткөндө алып, керек болсо чырлашып, ал жаңжал салып барыңар, набарыңар төгөмдө. Анан калганын алып кеткен. Аны да алдап коелу дегенде бу жерде местный Маевскийлер. Анан көрдүңүздөр, ошол эл аралык шулуунду ошол гастролдоп, ал гастролго да чыгып кетет экен да. Алып келип бу жерден Атамбаев өзүнүн эң негизги атаандашын ушинтип каматкан. Анан эми ошон Маевскийдин бүгүнкү камалып отурушу ошого далил эме эмне анан? Акыл эси орунда, аң сезими бар адамдын баары эле түшүнүш керек да эми. Бул ит турбайбы Маевский деген? Бул шылуун турбайбы? 37 миллион доллар бир бизнесменден талап кылыптыр. Бересиң, бербесең, сени дагы мындай бир жаманатты кылам, каралайм, калптын баарын айтам деп. Эл мага ишенет деп. Бул жерде анын анан ал арыз каматып салыптыр. Негизи анын ушул жоопкерчилик маселеси дагы абдан катуу болорун ошо орусиялык басылмалар жаза баштабадыбы? Анын үстүнө Маевский айткан экен, ушул бул жерде мамлекеттик коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн маселелер козголушу мүмкүн, ошондуктан эч кандай прессанын катышуусу жок, талкуулайлы депчи. Ушунун өзү дагы мындай көп сырды жаратат деп берип атат да. Буга кандай дейсиз? Буга мен толугу менен мындай кошулам, анткени бул жерде көп сырды жаратат чын элечи. Ана эми кандайдыр бир убакыт өткөндө ал сыр деле ачыкка чыгат, ал сырга деле баары бир күбө болобуз. Маевскийдин 37 миллион доллар мындай бирөөнү шантаж кылганы түздөн түз бул ошол ал адамдын мындай өзүнүн образы жөнүндө мындай сүрөттөмө берип атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бул ушул жагдайдагы Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга негиз береби? Негиз эмес, толук кандуу негиз берет. Анткени мындай деген жаңа ачылган жагдайлар деген эмне? Жаңа ачылган жагдайлар ушул. Жаңа ачылган жагдайлар, эгерде мисалы үчүн жаңа ачылган жагдайлар деген бул эми мурун ошол сот процесси болуп атканда сот ушуга көңүл бурбай койгон деген да. Эгерде сот Маевскийдин мындай өзүнүн адамдык бир өзүнүн бир адам катары ага маани бербей койсо, мына ал бүгүн жулик экени, эл аралык деңгээлдеги аферист экени далилденип атпайбы? Эми сот айтыш керек, ушунун бир дагы бир карап көрөлүчү, чын эле биз аферисттин сөзүн угуп алган турбайбызбы? Коомдук баатыр, коомдук ишкерлерди, коомдун бир авторитеттерин укпай, бир жуликтин сөзүн эчитип кеткен турбайбызбы деп, сот кайра жаңа ачылган жагдай кылууга эмнеге болбойт? Болуш керек. Эгерде адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук иштейт десе. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Эгерде мына жаңы бийлик, азыркы бийлик, жалпы ошо парламент, мына жаңы парламент эми бизди эч ким кыспай атат, эми биз өзгөрдүк, ачылдык, эми биз башыбызды кумга атпайбыз деп атпайбы? Эгерде ошол чын болсо, коомда талап кылыш керек, саясатчылар талап кылыш керек, президент өзү инициатива көтөрүш керек болсо, чын эле бир карап көргүлөчү деп. Менин пикирим деп аралашып түздөн түз указание бере албайт сотторго, бирок публично айтса болот да. Чын эле бир карап көрбөйлү. Менин пикиримде ушундай атак соттор эми өзүңөр биле депчи. Анан соттор дагы бизде жалкатай болуп көнүп калган да. Өз жакта карап эле, парламентте карап, президентте карап. Президент кийлигишпесе деле соттор корко берет. Бул киши эмне дейт болду экен деп элечи. Ошондуктан эгерде пикирин билгизип койсо, жөн эле жаран катары конституцияда сотторго кийлигишпеген адам катары элечи. Же болбосо башка маселелер боюнча пикир айтканда биз кийлигишип атат деген жокпуз да. Жөн эле президент пикирин айтып атат деп атабыз. Эгерде мисалы үчүн мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп ойлойм десечи, ансагандай бул жерде дагы өзүнүн бир пикири болуш керек. Анан эгерде адилеттүүлүк орносо, Текебаев сөзсүз түрдө
акталып чыгат. Эгерде орно болсо, албетте күч менен кармаса болот, бирок ал жаман, ал бумеранг. Уланталы программабызды бүгүн биз Маевскийдин камалышы Текебаевдин маселеси жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Студиянын номери 680606 жана 0552 680606 WhatsApp номерине суроо же пикириңизди калтырыңыз. Студиянын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, ошондой эле биз азыр студиябызга Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Сооронкулованы да күтүп жатабыз. Байланышта эң алгачкы угарман бар, кулак салалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди, өзүңүз тааныштырып койсоңуз алгач. Бишкектен Алмаз. Алмаз мырза. Азыр бул Алмамбет мырза юрист катары, мурдагы министр юстиция катары айтып жатпайбы, соттор ушундай кылды, соттор мындай кылды деп. Эми ошол сотторго, прокурорлорго, атайын буйрук берген экс-президенттин жоопкерчилигин тартмайынча дагы эле ушинтип булана беребизби, мындан кийинки президенттерге сабак болобу деген суроо да. Ошону так айтсаңыз кесе, анткени ал сотторго шылтап чыга берген менен акты ак, караны кара деп айтпайт ал да. Рахмат. Абдан түшүнүктүү болду, туура суроо. Юридикалык жактан процедурный болгондой болуш керек. Бул биринчи кезекте ошол жанагы приказ менен соттогон иштер, мына 7 саясатчыны биз азыр саясий куугунтук менен соттолду деп жүрбөйбүзбү? Ал эми 7 саясатты булар ким аныктады деген суроо туулат да, ким буларды анык коомчулук эл аныктады. Бул 7 саясатчы тууралуу абдан чоң коомдо талкуу болду. Бул ыбышты, жетилди, ысык суунан өттү, анан туруктуу пикир пайда болду. Бул биздин эле бир азчылыктын пикири эмес да, бул жалпы коомдогу көпчүлүктүн пикири. Ушу Текебаев, Чотонов, Бектур Асанов, Кубанкадыров, Талгарбеков, Дастан Саргулов, Марат Султановтар саясий репрессиянын курмандыктары деп. Эми ошол сотторду кантип жоопко тартыш керек? Ал соттор булардын иши акталгандан кийин ал соттордун баардыгы жоопко тартылыш керек. Жоопко тартылганда ал соттор сайрап берет, ким аларга приказ берген. Эми мурунку ажонун маселеси каралышы керекпи, жоопкерчилиги дейт. Атамбаев түз приказ берген эмес да, Атамбаев Арабаев аркылуу берген. Арабаевга көрсөтмө берген. Арабаев мени кабинетине чакырып алып, Атамбаев мага көрсөтмө бергенде ошентип бул маселе Атамбаевга чейин жетет. Саламатсызбы, Алмазга жооп да. Клара айым, студиябызга кош келипсиз. Мына биз жандан бери ошо Маевскийдин камалышы Текебаевдин ишин кайра иликтөөгө бир шарт түзүп бердиби деп сүйлөшүп жатабыз. Сизден юрист катары пикириңизди угугубуз келет. Алмамбет мырза өзүнүкүн айтты. Эми бул башында эле Өмүрбек Ширкешевдин иши башталганда эле белгилүү болгондо Маевский деген ким экенинчи. Ал мына акыркы жолу кармалган деп атпайсызбы? Буга чейин дагы бир топ ушундай шылуундук менен шектүү болуп, анан бирок жоопкерчиликтен бошоп кеткен да. Андан ошо Россияда белгилүү шылуун, аферист, жалаң ушундай чатак иштердин үстүндө жүргөн адам. Анан ушундай бир суроо туулат да, эмне үчүн башкасы табылбай? Именно ушу Маевский болуп калды да. Анткени менин оюмча бул жерде мурунтадан эле бир тааныштыгы бар болуш керек. Кимдин? Ушу биздин баягы уюштургандардынчы. Анткени шылуундарды жакшы тааныйт да. Ошон үчүн ушу башынан эле чатак болчу. Ошол иш эми азыр мына ачыгына чыгып келатат. Мен бир кандайдыр бир оюм бар да, ушу эгерде азыр ушул жалпысынан эле немеси Маевскийдин ишмердүүлүгү, шылуундук ишмердүүлүгү текшерилип, азыркы Россияда козголгон иш боюнча мүмкүн бул жагдайлар дагы чыгып калар деген бир ишенич бар да, ким билет. Угарман сурап атат да, азыр сиздин оюңузду улай Маевскийди Атамбаевдин бийлиги таап келгенби же Атамбаевга Маевский Текебаевга көрсөтмө берем деп өзү келгенби? Ушул маселени такыр ачыктай албай койдум деп кайрылган. Менин оюмча Маевскийди булар таап келишкен. Анткени эгерде Маевский өзү ушул адилеттүүлүктү издеп кайрыла турган болсо, ошол окуянын баары чын болсо, анда эмне үчүн 7 жыл күтмөк эле? Мурдун эле келмек да. Бул өзү айтып атат, мен тиги саясий неме өзгөргөнгө чейин күттүм деп. Бул жерде баарыбызга эле белгилүү болуп турбайбы? Эмнеден башталды? Биринчиден Өмүрбек Ширкешевич узурпация жөнүндө айтты, импичмент жөнүндө айтты. Андан кийин мен шайлоого катышам деди.
Андан кийин башка былыктарын ача баштады Атамбаевдин. Ошондон кийин эле анан Өмүрбек Шишкешке каршы ушундай иш-аракеттер башталды да. Маевскийди Атамбаевдин тегерегиндегилер алып келгени бул далил бар да. Мисалы үчүн мындай да майрам. Тиги Модин протоколдо, сот болуп аткан жерден айтып атат Модин. Ал протоколдо бар, ушунда записьтерде бар. Суроо берип атат, сен Маевскийди мурун таанчу элең десе Модин айтып атат. Мен жок, тиги Атамбаевдин тегереги менен таанышып элең десе Модин айтып атат. Мен Автомаш заводунун территориясында бир нече жолу жана бизнесмен Черных менен жолуккам. Маевский сүйлөшүп Черных менен мени жолук деп, анан мен жолуккам деп айтып атат. Бул эмнени далилдейт? Бул ошол Маевский менен Атамбаевдин тегерегинин өтө тыгыз байланышы, биргелешкен иштери, биргелешкен бизнес долбоорлору бар экенин далилдеп атпайбы? Анан ал өзүнүн досун эле, өзүнүн партнерин алып келип, бул жерде менин бир душманым кууратты, ушуну бир жайлап берчи деп анан жалдап, жана киллер жалдагансып, акчасын төлөп, анан жалдап, Текебаевди каматып, анан кайра кызыл килем төшөп узатып коюп атпайбы? Жана киллер жалдап келип аттырганда эле. А мурунку булардын дос болуп бир бизнес кылып жүргөнү эми сотто Модин айтып чыктабады. Анан биз чырылдадык да, Текебаев да чырылдады. Ушуга судья көңүл бурбайсыңбы? Эми мындан кийин сен кантип ишенип атасың буга десе, жок. Жана күн карама сот деген ошол да. Эчтеке. Биздин айткан бир доводту, бир мындай бир жагдайды эске албай койду. Канча деген ходатайство бердик, анын баарын четке какты. А процедура жагын айтпай эле коелу. Бир жумада 5 күн болсо, 5 күн эртең мененки 8-тен кечки саат 10го чейин болду. Уланталык, азыр байланышта дагы угарман бар, саламатсызбы? Бишкектен Жомарт, саламатсызбы? Саламатчылык, Жомарт мырза. Алмет агайга ыраазычылык билдирип коеюн, что билими абдан юридикалык сабаты күчтүү. Мен айтар элем ушул бүгүн дагы Атамбаев интервью берет өзүнүн каналындачы, апрелде. Эми кандай жалгандарды дагы угабыз, андай калың эл дагы байкап турабыз. Ушул жерде дагы калптын казаны кайнабайт да. Мен азыр айтар элем ушул кишинин бул так-такыр эле Бишкектенби же Кыргызстанданбы кеткенден кийин гана чындык орнойт болуш керек. Ошондо гана тиги жердин алдындагы байкелер үмүт болот болуш керек чыккангачы. Дагы бир кайсы бир жалган жалалар дагы чыгып кетиши мүмкүн да бул жерде далилдер башка болуп. Азыркы мына бийликке дагы канча стрелкалар коюлуп атат, аны деле байкап турабыз. Ушул негизи эле айтар элем азыркы соттор мындай көз карандысыз сотторду соттолуучулар тандап алса болобу? Рахмат. Рахмат. Ким жооп берет? Албетте болот. Мындай да. Жанагы соттор деп айтып атпайбызбы? Сотторду ошондой күн карама кылып аткан системада. Мына президент кийлигишпесе, күч органдары сотторду шантаж кылбаса, сотторго куугунтук кылбаса, тил албаган сотторду ар кандай жол менен жумуштан алып койбосо, сотторду ротация кылбаса, алар деле пенден, анан айла жок тиги баш ийип берет экен да. Мына живой пример Клараны. О Конституционный суд иштеп атып, жалгыз каршы чыгып, жок, Конституцияда мындай болот деген үчүн куугунтук алып туруп эле жумуштан алып чыгышкан. Калгандарына сабак болсун. Анткени Конституциялык сот биз укпаса, анда таптакыр эле Конституция деген эң күчтүү да. Сабак болсун, калгандары биздин айткан менен болсун деп, мына Кларадан башташкан. Эң биринчи эле куугунтукту. Анан калган соттор бир-эки ушундай случайды көргөндөн кийин эле кой, эмне болсо ошо болсун деп тиги чөгөлөп берип атпайбы. Ошондуктан ал жалаң эле соттун персонасында эмес. Биз айтып атпайбыз, жакшы соттор келсе эле жакшы адамды жаман кылып коюшат булар. Азыр бийлик аракети барбы? Ушул системаны бир жөнгө салайын, адилет, сот системасы иштесин деген башталдыбы? 16-жылы, мына 16-жылы Конституция киргенде Атамбаев тим эле колубутту толгоп атып киргизбеди беле Конституцияны. Ошондо жана дисциплинарный комиссия менен дисциплинарный комиссияны күчөтүп, аны составына жогорку кеңеште анан администрация президентинен кирип чыган. Эми көпчүлүктө ошолор түзөт дагы, берки
соттордо ошол дисциплинарный комиссия менен күн карама кылып иштебоду. Анан ушул суроого ошол жерин кайра оңдошубуз керек. Клара айым. Эми азыр өзүңөр деле угуп атпайсыңарбы? Бизде жылыш барбы, жокпу? Президент Жээнбеков деле сот реформасы, негизги проблема сот реформасы деп атат. Бирок сот реформасынын Алмабек Насырканович туура айтып атат, эң негизги шарты бул сотторго басымды токтотуш керек да. Бирок эч качан бир дагы саясий бийлик сотторду саясий күрөштө курал катары пайдалангандан баш тартпайт. Ал болуп келген, боло турган нерсе. Ошон үчүн мына азыр көрүп атасыңар, мына сотторду, бир топ сотторду Бишкек шаарындагы 4 райондук соттун төрагасына кылмыш иши козголуп атат. Андан башка нарында, балыкчыда соттордун үстүнөн кылмыш иши козголуп атат. Бул биринчиден Атамбаев ушуга чейин айтып келди эле, мына мен 60% жаңырттым депчи. Ушулардын баары жаңы келген соттор. Ошон үчүн суроо туулуп атат да, кандай тандалды булар? Экинчиден бул деле жакшы көрүнүш эмес. Эгерде ушинтип сот системасын биз тазалайбыз, жоопкерчиликке тартабыз дей турган болсо, анда биринчиден жанагы саясий заказдарды аткарган соттордон башташ керек. Бирок алардын азыр көпчүлүгү кызматта дагы эле ошондой ызычуу иштерди карап атат. Шайлап койду, Алардын бир тобу жогорку сотко да өтүп кетти. Ошон үчүн саясий заказды өткөргөн, аткарган соттор, бүт режимде ошондой соттор керек да, мына буларды колдоп өстүрүп атат. Ал эми башка майда чүйдөсүн азыр немеге тартып атат, жоопкерчиликке тартып атат. Бул менин оюмча бул жөн эле баягы неме болуп атат да, көз боемочулук болуп атат да. Ошон үчүн биринчиден ошол саясий заказдарды аткарган Воронцова, Архарова, Момуналиев деген сотторду жоопко тартыш керек. Кийинки угармандык алык, азыр саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди, өзүңүз таштырып анан сурооңузду айта бериңиз. Талаштан чалып атам, Осмонов. Мен сизге өзүңүзгө бир суроо берейин дедим. 3 жумадан бери Марал радиосу талаш боюнча тартып берди. Айлык сизге чалып атам да, чалбаган кез калбай калды. Ал маселени карайлык. 161 3 жума болду. Ошону айтып коеюн дедим. Макул. Бул маселени эске алалы. Азыр WhatsApp'тан келген суроого өтөлү. Ушундай элге эмгеги сиңген саясатчы Текебаевди камагандан кийин жөнөкөй карапайым эл бизге окшогон эл эмне болот? Жээнбеков ак жерден Текебаев камалганын соп-сонун түшүнүп турат, эмнегедир унчукпай атат деп кайрылган экен. Биз ошондуктан азыр талап кылып атабыз. Жээнбековдон дагы, соттордон дагы, прокурорлордон дагы, чачын генералдык прокурорду кызматка койгон ошол президент болгондо, президенттен да талап кылып атабыз. Генералды сиз жумушка койгон генералдык прокурор мыйзамды аткарбай атат. Жаңы ачылган жагдайлар бар болсо дагы генералдык прокурор негедир дагы эле Атамбаевдин приказын аткарып атабы, айтор Текебаевдин акталышына генералдык прокурор тикелей каршы чыгып атат деп айтып атабыз. Эми биз ойлойбуз, биз баары бир бул маселени аягына чейин чыгабыз. Анткени мындай бир эреже бар да өзүчү жалпы. Ак жеринен эле мындай Текебаевтай болгон салмактуу саясатчыны түрмөгө каматып анан телегей тегиз болуп кетет деген бул болбогон кеп. Мына азыркы болуп аткан көрүнүштөр ошол бул Кудайдын да жазасы да. Мына прокурорлор ошо Текебаевдин процессинде отурган прокурорлор эмне болуп атат азыр? Жөлө боороруудай болуп атышат баары. Соттор эмне болуп атат? Мен ойлойм, ошо соттордун уйкусу жакшы эмес азыр. Аппетити деле жакшы эмес алар. Ичкени, ириң, жегени желим болуп эле отурат болуш керек. Эмне кылам? Качан тияка барып Качан качып кетсем деп. Клетканын ичинде отуруп, эми азыр өзлөрү соттоп атат да анан элестетип кээде жүрөктөр титиреп кетет болуш керек. Кудай сактай көр, эми чын эле тетиякта мен отурган күн келеби депчи. Күн келет ошондой. Анткени антмейинче эмелек Алмаз деген радио угарман абдан туура айтты. Токотор жерин айтты. Сабак болуш керек да калгандарга бул. Баарыбыз үчүн сабак болуш керек. Мына биз саясатчыбыз, Клара юрист, баарыбыз үчүн бул сабак болуш керек. Эч качан мыйзамды бузуп, саясий атандаштыкты мынтип өч албаш керек. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Мен да алмам деп Насырхановго суроом бар эле. Айтыңыз сурооңузду, өзүңүз тааштырып койсоңуз. Алмабек Насырханович бул бизде депутаттардан 10 депутаттын ичинен эң аябай грамотный десек болот да. Анан жанагы ата мекен депутаты тиги эмеле Текебаев мырзабы? Текебаев мырзага мен тааныбайм го, просто анын неме кандай депутат экенин билебиз да бардыгыбыз эле. Баягы
заседание парламентте Садык Чернязевко бирөөсү айтты эле да, же Алмазбек Насырханович айтты эле, видеокамера наблюдение болбосо, станция болбосо 1 миллион сомду кантип алып өттү? Ошол вопрос болуп атат. Ана жанагы азыр бел изгет боюнча деле бардыгын немеси чыкпадыбы, ачыгына чыгышпадыбы? Эми ошол эле соттордун бардыгын приказ берип, присягасын алып, ушу парламент Алмазбек Насырханович өзүңөр эле карап отурбайт, президентти чакырып алып. Азыр эми Текебаевди чыгарып деле койсоңор болот да. Рахмат, суроо түшүнүктүү жооп бере бериңиз. Абдан көп суроолор бар, мен баары менен тааныштырайын. Эми бул суроо эмес экен, каалоо экен. Буюрса сиз айткандай болот, Аксакал. Адилеттик орнойт. Кийинки суроо сурап атат. Алмамбет мырза, фракция лидери жана депутат катары парламенттин чек ара кызматына ГКМБга тапшырма бердирте аласызбы? Ушу Текебаевдин иши боюнча заказ аткарган жана заказ бергендерге чек арага чектөө коюш үчүн качып кетпейт деп ким кепилдик бере алат? Бизде модага айланды деп кайрылган. Сөзсүз түрдө бул абдан жакшы кеңеш. Мындай биз дагы оюбузда бар. Biz ушуну талап кылабыз жакынкы күндөрдө. Биз пресс-конференция беребиз, парламенттен чыгып, Кыргыз элине кайрылабыз жакында ушул жумаларда. Бул Текебаевдин маселеси боюнча жана Маевскийдин камалышы боюнча. Ондан тышкары жакынкы күндөрдө Маевскийди Москвадан ким бияка ээрчитип келген, ким менен бир самолетто келген, ким аны узатып жүргөн, кимдер кайсы акчаны берген, ошонун баардыгын далилдейбиз. Алга бизге убакыт гана керек. Анткени аны эчитип келген түрүү адамдар болгон. Аны менен сүйлөшкөн түрүү адамдар болгон. Акчаны колу менен керген түрүү адамдар болгон. Мисалы үчүн Хаят гостиницасынан Сегизбаев 3-4 жолу кирип чыгып жолуккан. Ал келип Хаят гостиницасына жаткан, аны ошол жерде эң окумуш деген номерларды кайтарып жатышкан, 5 маал тамагын берип. Анан Сегизбаев өзү лично келип жолуккан. 2-3 жол. Биз аны далилдейбиз. Ошондо колуңуздарда фактылар бар, Далилдейбиз. Чогултабыз, биз иштеп атабыз да. Андан тышкары Сапар Исаков жолуккан, аны далилдейбиз. Акчаны ким берген, кайсы фонддон алган, кайсы фонддон алынган? Эми бул жанагындай ар кандай биздин мен юрист катары мындай фамилияларын айта албайм, бирок 2-3 божомол бар. Тигил бизнесмен берген, бул бизнесмен берген деп. Айтор бир баш аягы 3 миллион доллардын тегерегинде акча алып кеткен, ал жаңгал салып отуруп. Бул маалыматтарды өзүңүздөр дал тактап аракет иликтөө ишин жүргүзөсүздөр же атайын күч структураларга тапшырма коесуздарбы? Күч структураларына да кайрылабыз. Биз убага келгенде баардыгы чыгат. Анткени биз бул маалыматты кайдан алып атабыз? Анткени ошол жерде аралашып жүргөн кыйыр түрдө. Бирок жан оту менен ушундай кантип болсун деп күйгөн патриоттор бар да. Ошол эле күч системасында балдар бар да. Ошону көргөндөр, баарын билгендер бар да. Ошолор эле айтат. Далилдерден кошо берет. Анткени мен ойлойм, баары эле ошол аралашып жүргөндүн баары эле бир кара өзгөй адамдар депчи. Кээ бирөө ошо моюндан байлаган иттей болуп, айла жок солдат болуп жүргөн. Мисалы үчүн ошол эле Шоопур Маевскийди ташып жүргөн. Мисалы үчүн да, ошол жерде оперативдик кызматкерлер, аэропорттун кызматкерлери, көргөн билгендер, керек болсо ошол Сапар Исаковдун тегерегиндегилер. Ал бир адам билген жерде 1000 адам билет деп коет. Ошол нерсе чыгат. Анан ошондо адилеттүүлүк орнойт депиз. Мына Маевский деле бул эмне? Бул дагы Кудайдын жазасы. Маевскийге болгон ушунан болсун. Жөн эле ушуга таң кала берем да менчи. Каматып коюп эле анан ошо жабылойдан калмак беле. Акыры бир адилеттик орнойт да. Жок, мен оюмча толук жооп берди окшойт, Алмамбет Насырханович. Эгер ушундай аракеттер болуп атса, ошонун баары ишке ашса анда сонун болот. Уланталы Текебаевдин оюн билип көрдүңүздөрбү? Жакынкы күндөрү жеке барып сүйлөшүү жүргүзүлөбү? Ал киши эмне дер экен деп кызыгып атышат. Текебаев менен Өмүрбек Чикешев менен мен өткөн жумада кирип чыгып жолуккам. Анда Маевский боюнча кабары жок болчу. Бул жок болчу да кабары. Кабары жок болчу. Азыр эми кабары бар болуш керек. Бирок мен Өмүрбек Чикешевдин реакциясын мындай айттырбай эле билем да. Өмүрбек Чикешевич ушундай болмок деп эле ойлойт. Анткени бир жолу мынтип айткан да. Мындай кыска эле айткан. Бул өзүнүн адилеттүүлүк ушу тегерегиндеги ар бири өз тийиштүү жазасын алат деп мындай ишенимди айткан да. Бул сөздүн баш аягы эми ар бири дегени ушул күн келет президенттен баштап, Атамбаевден баштап, тиги
сот тергөөчүгө чейин деген сөз да. Ар бири өз жазасын алат деп ойлойт. Мындай маселе сүйлөмдү бүтүрүп койгондо. Ана мен ошондо түшүндүм. Демек, баягы өзүнүн бизде айткан эле сөздөр да ушул эми. Ан Өмүрбек Чиркешовдун реакциясы кандай болмок эле? Ушундай болмок деп койду да. Бул Маевский жазасын алып атат. Эми баягы кагаз которуп чийип атат болуш керек, плюс минус деп. Бирөө плюс деп, дагы бир 6-7 плюсу турат болуш керек. Очередтечи. Плюс деп. Кийинки угармандыгыбыз азыр. Саламатсызбы? Алло, саламаттар. Кулак сизде. Алмамат мырза, салам алейкум. Атым Жылдызбек. Эми мындай да, мурдагы бийлик мындай кандай деп ойлойсуз? Атамбаевди мен бийликпен, мен күчмүн деп күчкө салып эле кылгандай болуп калды да. Мен сезимде ушундай эле болуп атат. Себеби Текебаев мырза атта жаңы президентке помилуйн жаз дегенде жазган жок да. Мен эмне үчүн жазышым керек? Күнөөм болбосо мен эмне деп жазам деди. Бул туура деп ойлойм да. Айтыңыз, эмне үчүн ушу азыр кошон кылган мына Сегизбаев, Индира Жолдубаевалар эмне үчүн булар жоопко тартпы? Ушулар баары экөө тең билет. Башканы тартканда эмне? Булар ушу точно ушу белизге ити кайсыл болбогон эмеле сөздөрдө булчу. Шыма Алмамет мырза, булар сөз түрдө тартканда көп нерсе ачыкка чыгат. Анан эми ал өз жазасын өзүнө алат Россияда. Рахмат. Биз дагы ушу сиз берген суроону биз күнүгө берип атабыз. Күнүгө айтып атабыз. Сегизбаевди качан жоопко тартасыңар? Айбек уулу Эрнистти качан тартасыңар? Арабаевди качан жоопко тартасыңар? Ошолор эле айтып берет. Атамбаев буларга түзмө-түз көрсөтмө берген деп күнүгө эле айтып атабыз аны. Анан бирок баягы тынымсыз күрөш дегендей биз тынымсыз күрөшүп отуруп адилеттүүлүккө чындыкка жетебиз. Эмне үчүн жоопко тартуу маселеси дагы эле мындай улам артка жылып атат да, жетиштүү далилдүү фактылар жоктугунан уламбы да. Дайыма эле коомдо, парламентте көтөрүлөт ошо Жолдубаев, Сегизбаев, Жолдубаева маселеси. Бул жерде саясий эрк жок болуп атат. Бийликтин, бийликтин саясий эрки гана керек да. Мен оюмча кандайдыр бир өздөрүнө буну ушул маселени опурталдуу көрүп атышабы, анткени эгерде көтөрүп чыга турган болсо, саясий ушундай куугунтуктар болгон, саясий заказдар болгон, адилетсиз чечимдер чыккан деп айтып чыга турган, ачык эле баа берип, саясий баа берип, ачык эле айтып чыга турган болсо, жанагы эки экс-президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамиле дагы курчуп кетиши мүмкүн деген ошондой немеден коркуп атабы. Бирок мен оюмча мына азыркы мамлекеттин башчысы бүт баарын билип, баарын түшүнүп турат. Ошон үчүн азыркы күндө ушул саясий баа берип, ушул процесстерди баштаса деген ушинтип биз да кайрылдык мына жакында. Тегерек стол кылып ошондой кайрылуу жасадык кечээ. Эми ошого кандайдыр бир реакция болобу, жокпу? Мен ойлойм, президент Сооронбай Шарипович реакция бербей кое албайт го, бир пикирин айтат го дейм. Качан айтат? Билбейм мен. Мен такыр эле эмне Текебаев деген адам барбы? Чын эле ушундай адам саясатчы бар беле деп айта албайт да, туурабы? Экөө чогуу иштешкен, бирин жакшы тааныйт дегендей 30 жылдан бери. Анан бир күнү реакция кылар, же туура отурат деп, же чын эле туура эмес болуп калды деп бир пикирин айтат да. Буга чейин соттор кошултап койду, соттор өздөрү. Ал пикир айткычакты Текебаевдин өзүнүн мөөнөтү жакындап калган жокпу? Чыга турган. Өзүнүн мөөнөтү күн сайын, күн санап жакындап келатат. Күн санап мына убакыт Текебаевдин пайдасына иштеп атат. Ал эми убакыт прокурорлордун жанагы соттордун пайдасына эмес, алардын тияка баруусун жакындатып келатат жоопкерчиликке. Көрдүңүздөрбү? Кийинки угармандыгыбыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кулак сизде. Канча атым Каныбек, саламатсызбы, Насырканчылар айым, саламатсызбы? Мен деле ошол Текебаевдин тегерегинде сүйлөсү мишкен маш болбойт, Марал радиосунун журналисти ансыздар менен жаман көрүшөт, ата мекен жөнүндө айта бересиң депчи. Мен да ошо жылда ушул акыйкатты айтчылым. Себеби дегенде ушул сотто башынан аягына чейин жүрдүк эле, бул кылмыш иштери баягы негизсиз, далилсиз, ойлоп табылган, жалган жала болгон биз бардыгыбыз жакшы билебиз. Алмамет Насырканович өзү да ошондой эле соттолуп жүрөт, дагы эле сот өтө элек. Аида Салянова деле ошондой, Текебаев менен чотону ошол. Мен башка саясатчылар жөнүндө айтпайм. Бектур Асанов алар деле өзүнүн пикири үчүн эле камалып отурушат. Мына Турат Акимов деген бүгүн айтып атат. Аларды кайра карай турумузда 1 жыл 2 жыл кетет дейт. Эмне үчүн отурушканда батыр отургузуп коет дагы, анан жалган жала менен камалгандарды кайрадан караш үчүн 1 жыл 2 жыл кететмиш. Жок, андай эмес. Анын үчүн Кларайым айтканда эрк керек. Мисалы мындай да, президент кийлигишүү киши жок деп айтышат. Ооба, эми ал мыйзам боюнча ошондой болушу мүмкүн, бирок коопсуздук кеңешинде Сейинчбек алда президент айтканда, мени эл шайлады. Эгерде туура эмес болсо мен кантип карап отура берем унчукпастан депчи. Эми ошол ишин ишке ашырыш керек да. 1 жыл өттү.
Анан дагы мен айтайын дейм да, мына эме жөнүндө 24-нчө мына мисалы ноябрда курултай болот деп атат да. Анда элдештиребиз деп жана оппозицияда жүргөн бүгүн. Мурда оппозицияда ушу Текебаев менен Шыкматов башкалар менен жүргөн Бекназаров, анан Бекназаровчылар ошол кыскартып айтсаңыз, ошолор курултай өткөрүп элдештиребиз, минтебиз, тигинтебиз. Ушул убаты жоктур экен деп мен суранат элем. Өзүн сыйлаган адам болсо ошондо курултайга барбаш керек негизинче. Рахмат сизге, Каныбек мырза. Биздин активдүү угарманыбыз бул киши пикирин айтты окшойт. Кошумчаңыздар жок болсо анда кийинки суроолорго өтөлү. Уланта беребиз. Студиянын номерин эсиңизге салам: 68 06 06. Бизде мейманда жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова. Дагы бир угарманыбыз сурап атат: ушул маселелердин бардыгы деги эле Белизгейтке эме аягына чекит коюлабы? Кандай ойлойсуңар? Бардыгынан тажап бүттүк деп кайрылган. Сабыр деп коет го, сабыр. Азыр сабыр керек жана чыдамдуулук келет. Бул жүрүп аткан процесс. Bir gün өтсө, 1 мүнөт, 1 саат өтсө дагы бардыгы ордоруна келгенге убакыт иштеп атат да. Тынымсыз күрөш жүрүп жатат. Биз эми муну бу жерде айтканыбыз менен тиякта жумуш көп болуп атат да. Жана булардын нерсе мындай жанагындай кылган кылмыштарын азыр биз өзүбүз жана частный детективди элейлик деп жүрөбүз. Анан эми мамлекеттик структураны да аралаштырабыз. Аларды мажбурлайбыз ошого иликтегиле деп. Мисалы үчүн Сегизбаев боюнча азыр документтер Улуттук коопсуздук комитетинде рассекрет, мындай секреттүүлүгүн алып салуу боюнча маселе каралып атат. Эми 2 айдан бери эмнени ойлонуп атат мен билбейм. Балким Клара айткандай бир эрк жетпей атат го, же болбосо ал 10 эле мүнөттүк жумуш. Бул мындан ары секрет эмес. Анткени Сегизбаев кетип баратып ана секреттеп койгон, эми эч ким билбесин деп. Бирок азыркы жаңы күчтөр аны секрет эмес. Бул КТРден бир ай айтылган каяктагы секрет? Күлкүнү келтирбегилечи деп туруп эле секреттүүлүгүн алып койсо эле биз парламентке чакырып эми секрет жок экен, урматтуу прокурор, айт десек төкпөй чечпей айтып берет эле да. Анан эми биз талап кылып атабыз, алар каршылыктай көрсөткөндөй мага туюлуп атат. Уланталы дагы бир угарманды уксак, саламатсызбы? Кайра номерди териңиз. Саламатсызбы дейт. Текебаев менен Жапаровду мыйзамсыз чечим чыгарган сот которулганында эмнеге жол бердиңер дейт. Колдоп бердиңер го депутаттар. Сотторду эмес, азыр депутаттарды жоопко тартыш керек биринчи. Себеби ошол сотторду чоңойтуп колдоп берип жатат го деп жазган. Анан айтсаңыз, урматтуу Алмамбет мырза, сиз лидерликти алдырып коем деп коркуп жаткан жоксузбу? Текебаев чыкса деп суроо узатат. Мен корккон жокмун, анткени биринчиден ушу көп мындай ушундай бир кээде жаман ой ар дайым жашайт экен адамда. Жаман ойлор болуп кетет да. Муга майдай жагып атат окшойт лидер болгон депчи. Биринчиден Өмүрбек Чиркешевич эгерде мына бүгүн алып келип бүгүн ордуна отургузуп койсо, мен эмнеден кубанат элем? Анткени бул жүк, моюндагы жүк. Бул өтө оор жүк. Гилейген система, гилейген мамлекеттик машина менен күнүгө эле аркырашып эле качан бүтүрөсүңөр депчи. Мен кээде өзүнө да тамашалап айткам өткөндө. Эптеп бир келиңизчи, мына биз да бир кичине эс алалы депчи. Уже баспай калдык деп. Текебаевдин адвокаттары азыркы учурда Маевский менен иш алып барганга жол барбы дейт. Кандай? Текебаевдин адвокаттары азыркы учурда Маевский боюнча иш алып барганга болобу дейт да. Жаңы жагдайларды айтат. Эми болот. Биз генералдык прокуратурага бул боюнча расмий дагы кайрылабыз. Адвокаттар кайрылат. Кыргызстанда болгон бардык саясий куугунтуктарды президент билет, ал киши жөн эле билмексен болуп жаткан жокпу? Коррупция боюнча камалган Исаков, Илмянов, Кулматов, Ибраимов жана башка Атамбаевчыларды элди алдоо үчүн камагандай сезилчү болду кийинки учурда. Тезирээк буга реакция кылбаса болбойт деген сунушун берген экен. Дагы бир угарманыбыз кайрылып атат. Бүгүн Атамбаев атайын интервью берген жатат. Ал дагы бир топ нерсени ачыкка чыгарат окшойт. Ошондой оор учурда Текебаевдин камактан чыгышы азыркы бийлик үчүн керек эмеспи? Президент ойлонобу деп кайрылган экен. Кызык суроо да. Мен ойлойм, бир Өмүрбек Чиркешевичтин бир айтканы бар парламенттечи. Тиги прокурорду, МВДны сен мени камаганы келдиң деп бир кызматка МВД дайындалып атканда мен билем,
жоон тери менен сездим, сени атайын мени каматыш үчүн алып келди. Анткени баягы провокациялар башталды эле. Бирок камаарсыңар, мен кол чабуулар менен чыгам деген да. Ансыгандай ошо кол чабуулар менен чыгат. Азыр күндөн күнүгө, күн өткөн сайын элдер талап кыла баштайт. Мына азыр байкап келтесиңер, жанагы кол чапканда биринчи 1-2 чап, анан аягында бир жалпы зал бирдей чабат го. Овация болуп, Ошондой жалпы мен мындай салыштырып айтып атам да, жалпы кыргыз журтчулугу элден айланса болот, эл калыс болот. Бир күнү ошондой кол чабат, мындай талап кылып, буттары менен мынтип тапыратып, Текебаевдикке боштондук депчи. Эми ошону күч, сөзсүз түрдө эле ошондой болуш керек беле, мен бийликтегилерге деле айтып атам, сөзсүз түрдө мен ошондой болуш керекпи. Элдер кол чаап, буттары менен тапыратмайынча отура бересиңерби? Кайра карайлы деп сотторго, прокурорлорго күнүгө эле кашып атабыз. Азыр ана көрөбүз, мына көрөбүз, кат жазгыла жооп беребиз, башка жок. Азыркы угармандын суроосунун бир мындай жүйөсү, ар жагында терең жүйөсү бардай таасир калтырып атат да, Клара айым. Мисалы, ушундай оор татаал учур болуп турганда Текебаевдин камактан чыгышы азыркы бийликке жардам болот беле, колундагы бир көзүр карта болуп берет беле деген ой. Эми бул жерде менин оюмча антип ойлош туура эмес. Текебаевди эч ким курал катары пайдалана албайт. Бул дайыма өзүнүн позициясында өз алдынча жүргөн саясатчы да. Анан ошон үчүн биз буну курал кылып пайдаланабыз, ошон үчүн чыгаралы деген бул менин оюмча туура эмес нерсе да. Бул жерде негизги маселе бул мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк. Бирок президент угарман кайрылып атпайбы? Азыркы бийлик үчүн жакшы болот беле депчи. Анткени анын бул киши күчтүү, Кыргызстандагы эң күчтүү саясатчы, Атамбаевка карата да колунда компроматтары толтура дейт. Текебаевдин чыгышы жалпы демократия, парламенттик демократия, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк үчүн абдан керек, пайдалуу процесс. Анан президентке дагы пайдалуу да. Президентке парламентаризмдин өнүгүшү керекпи? Керек. Президентке мыйзамдуулук керекпи? Керек. Президентке адилеттүүлүктүн орношу керек да. Ошол жагынан караганда Текебаевдин чыгышы жалпы коомчулукка, эл журтка, мамлекетке жана жаңы бийликке, президентке керектүү нерсе. Ушул дөңүттөн карап. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Салам алейкум, Алмамат аке. Кулак сизде, тез-тез айтпасаңыз убакыт азайып баратат. Алмамат аке, жогорку кеңеште Атамекен партиясы экс-президенттин кол тийбестигин алып салууну эмнеге карабай атат? Жана дата судагы жүктүү боюнча Атамекен партиясы унчукпай атат. Ошону экс-президенттин кол тийбестигин алса баары ачык чыгат деле деген. Рахмат. Экс-президенттин кол тийбестиги жок. Конституциондук сот ал чечимди чыгарды. Экс-президенттин кол тийбестиги бар деп жөн эле баягы эски иштебеген мыйзамга эле таянып жүрүшкөн да. Экс-президенттин ушуну эл журт так кесе билип коюш керек. Экс-президенттин кол тийбестиги бүгүнкү күнү жок. Аны бүгүндө жоопко тартса болот. Эми Атамекен фракциясы биз прокуратура же ГКМБ эмеспиз да. Биздин колубуздан келсе азыр эле тартып коет элек. Андай мүмкүнчүлүк жок да бизде. Бизде Facebook'тагы баракчабызда дагы бир угарман кайрылган экен. Ушул учур Жээнбековго дагы аябай кыйын болуп жатат окшойт. Оюңар кандай деген? Албетте кыйын болуп атат, бирок президентке бүгүнкү күнү саясий эрк, чечкиндүүлүк жана кыраакылык керек. Алысты көрө билүү керек. Ошол жетишпей жатабы? Жок, ошол мындай ушул нерселер балким жетишпей ататтыр, бирок бардыр дегендей да. Дагы бир болсо мындай. Сөзсүз түрдө өтө туура чечимдерди кылмак. Бүгүнкү күндө Текебаевди түрмөдө отурушу бул чынын айтканда президент үчүн дагы бул чоң саясий ката. Эми Алмамбет Насырканович туура айтты. Мен оюмча бул эртеби кечпи чечиле турган маселе, бирок мындай эрте чечилиши абзел болуп атат да. Азыркы күндө президенттин аброю, президентке болгон ишеним ушул маселе үчүн күндөн күнгө түшүп кетип атат. Ошон үчүн бул чечиле турган маселе, бирок президенттин башка дагы саясий күчтөр бар. Эгерде абакта отурган башка туткундарды ала турган болсок, мына декларациянын жалпы адам укугунун жалпы декларациянын 70 жылдыгына амнистия даярдалып атат. Ошол амнистияда башка баягы саясий беренелер боюнча отурган туткундардын маселеси чечилиш керек да. Бирок ошого жогорку кеңеш барабы, жокпу деген азыркы күндө ошол курч маселе талкуулай турган маселе да. Жогорку кеңеш эмне үчүн барбашы мүмкүн? Же болбосо оппоненттердин күчтүүлүгүнөнбү, же да башка мындай объективдүү жогорку кеңеш эмнеге барбашы мүмкүн? Жана саясий беренелер боюнча амнистия. Амнистия азыр биринчи окуудан
биринчи окуугада келе элек комитеттен гана каралып атат. Амнистияда ушул өкмөттүн бир сунушу менен жанагындай саясатчыларга багытталган статьяларды алып коюшту. Мына ушул деле шек туудуруп атпайбы? Жаңы бийлик чын эле кызыктар эмес кылып. Анткени өкмөттүн сунушу менен ошол мыйзамдар алынып калды. Мен кечээ карадым да, Талгар Бейковдордун статьясы. Ооба, 295. Кечээ юрист Чынара Жакупбекова айтып атат, ушул Маевскийдин камалышы менен Ата Мекендин партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жок депчи. Эми ал бул жерде мындай да, биз мен Чынара менен да сүйлөштүм. Эмне үчүн мындай болуш? Ошол 24 KG'ге жалпы анын маегинин бир гана үзүндүсү чыгып калды. Же болбосо Чынаранын ой пикиринде деле Маевский деген бул жулик, аферист, ага соттор ишенбеш керек эле, соттор тескерисинче ага ишенип, абройлуу адамдарга ишенди дегенди Чынара деле айткан. Болгону жанагы Маевскийдин тияктагы камалышы ал башка иш. Ал жанагы 37 миллион долларды ал өзүнчө иш да кылмыш иш. Ал эмес башка жагдайлар менен чыгат деген сөздүккө эми ошондой болуп калды да, ал тигил иштин тиешеси жок деп. Эми ал боюнча сот бу жерде болбойт да. Ал боюнча сот чынында эле Москвада болот. Ал иште ал башка Москванын жаранынан бизнесменден доолоп атат, шантаж кылып 37 миллион долларды. Бирок Чынаранын деле биздин деле айтканыбыз бир эле жерде Маевскийдин кандай адам экени, аферист экени далилденип атат. Жанагы иш боюнча. Азыр эң көп угармандарыбыздын суроосу ушул болууда, Текебаевдин иши кайра иликтенип боштондукка чыгышы керекпи, же болбосо амнистия берилиши керекпи? Жок, Текебаевдин иши сөзсүз түрдө жаңы жагдайлар менен кайра калыш керек. Жаңы жагдай менен Өмүрбек Тишкеш өзү деле каршы болду. Азыр пайда болду, жаңы жагдай. Президентке Жаңы кайрылуудан жагдай толтура. Президентке кайрылуудан баш тартпадыбы? А президентке азыр жазса, азыр ошондо чыкмак Оторбаев айткан деле. Мен акталам деди. Акталам. Жаңы жагдай көп, Клара? Анткени амнистия конкретно бир кишиге колдонулбайт. Амнистия берене боюнча колдонулат. Анан амнистия ал күнөөлүү адамга колдонулат. Күнөөлүү адамга колдонулат. Бул жерде жаңы жагдай толтура, карай турган жаңы жагдайлар, ишти кайра карай турган жаңы жагдай толтура. Бул жерде Алмамбет Асканович айтып атпайбы, соттор тигиге ишенип, буга ишенген жок депчи. Чынында мындай алганда сот болгон жок да. Муну сот деп аташ болбойт да. Сот эмес да бул. Эми соңунда багы сиздер белгилүү саясатчы отурат, белгилүү мындай сабаттуу юрист отурат, анан бир маселе жөнүндө сурай кетейин. Бул Белиз Гейт сыяктуу ага дагы аталыш берип алышты, азыр Тизме Гейт депчи. Мына өткөндөгү укук коргоочу Токтакуновдун маалыматтары эки тараптуу анализденип атат. Бир тарап бул чындык маалымат десе, экинчи тарап фейк маалыматтар дейт. Кандай кабыл алса болот? Теория мындай Уну мындай кабыл алса болот. Майраш. Угатамыз сизди. Тиги мындай кабыл алса болот. Ушундай кабыл алыш керек. Бул документтин эч кандай тасттай турган мөөрү жок. Ошол акчаларды алдым деген жана накладной болот. Эми 7 миллион долларды кол коюп алат да киши, Сарпашев мисалы үчүн. Жазып коюптур, Сарпашев 7 миллион сом алып кеткен. Анан баланча мындай, анын баардыгы деген любой бухгалтерияда накладной кол коюп, айлыкты деле 10 000 сом айлыкты кол коюп алып атпайсың. Анан андай документтер жок. Жөн эле бир компьютерге чыккан студент жасай турган бир графика менен чыгарып коюштур. Ошондуктан ага мындай мыйзамды сыйлаган киши ишенбейт. Бирок ушакка жакын киши, чын эле да, ана кантип эле ана болду да дей берет да. Бизде ошондой да өнүмүш. Бирок тийиштүү документтер болмоюнча аны кеп кылып да кереги жок. Бирок эгерде ошондой документ чын эле чын болсо, биринчи кезекте ким жооп берет? Биринчи кезекте Фарид Ниязов жооп берет. Анткени штабты каржылаган, штабты иштеткен бул штабтын жетекчиси болот. Кандидат эл менен жолугушуп эле колу бошобойт ага. Ал акча эмне болуп атканы менен иши да болбош керек. Клара, сиздин оюңуз кандай? Бул документ сиз жеке өзүңүз ишендиңизби? Жок, документ такпы так эмеспи? Бул жерде далил болбогондон кийин, мындай мөөрү турбагандан кийин, кол коюлбагандан кийин айтуу кыйын. Бирок бул бир абдан чоң көйгөйдү көтөрүп атат да, бул документчи. Чынбы, чын эмеспи айырмасы да чоң маселени көтөрүп атат, коомчулук көңүл бура турган. Шайлоо процесстери, президенттерди шайлоо, депутаттарды шайлоо кандайча каржыланып атат? Кайдан келип атат ошол акча? Кандай болбосун, көппү акча сапырылып атат, бирок кайдан келип атат ошолордун булагы кайда? Ким берип атат? Ким каржылап атат? Ким каржылап атат деген ушундай маселе туулуп атат да, ушул маселеге көңүл буруш керек.
Эми бүгүн дагы көп жагдай боюнча талкуу жаралат болуш керек. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз Маевскийдин камалышы, Текебаевдин иши жөнүндө сөз кылдык. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова жооп беришти. Көңүл бөлгөн, байланышка чыккан бардык угармандарга ыраазычылык билдирем. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо уланта берет. Толкунда калыңыз.